2 айдын ичинде колдон келишинче максималдуу түрдө 90%ге чейин баягы эмдөө иштерин алып барууга аракет кылып, ошого атайын пландар түзүлүп атат. Биринчи вакцинасын 3 айында алып кеткенбиз. Бул экинчиси, бул кооптуу илдетке байланыштуу 3,5 айында алышыбыз керек болчу. Бүгүн бизге 4 ай болду, 15 күнгө чыгып алдык. Жарым сааттан кийин баланын бутун көрүп, мен бала кандай прививканы көтөрдү, анан кийин көрүп туруп анан үйгө жөнөтөм. Мен вакцинага эч кандай каршы эмесмин. Жана ар кандай сөздөр айтылып жүрөт. Азыр бул вакцина bundan жасалат, тигинен жасалат, балдарга зыян экен дегенге таптакыр кошулбайм. Бул вакцина тескеринче балага пайдалуу, ошондуктан алып турабыз убактысы менен. Холодой сумкага, холодой элемент менен вакциналарды салып алып, анан ошол адрес менен машина атайын даярдалып берилген, ошол машиналар менен кыдырып эмдөө жүргүзөбүз. Мобилдик бригадалар иштеп атат азыр. 3-чү раундду бүтүп атабыз. Мүмкүн болсо ушул 4-чү раунд менен калгандардын баарын эмдеп албасак, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эмдөө мисалы балдарга өтө көп жакшы жардамдарды берип атат.